Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, социалдык түйүндөрдөгү соңку жаңылыктар менен бөлүшө турган болсок, алар мындай. Эки журналисттин тиреши, Facebook жана башка социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларынын эки анжы пикирин жаратып, талкууга алынган тема бул Азаттыктын журналисти Али Токтокуновдун Кыргызстандан чыгарылган миллиондо деген иликтөөсүнүн үстүнөн материал даярдаган 5-каналдын журналисти Элнура Алканова көңүл чордонунда. Окурмандар эки топко бөлүнүштү. Биринчиси Али Токтокуновду жактаса, кайбирлери Алкановага жан тартат. Азаттыктын кабарчысына жан ачыгандар 5-каналдагы калемдешин саясий буйрутма аткарып жатат деп дагы сыпаттап жиберишти. Эки кесиптештин талкуусунан пайдаланып, упай топтогусу келген айрым журналисттер экөөсүн түз эфирге дагы чакырып жиберди. Ал эми чакырууга Элнура айым дароо макулдугун берди. Ал мени критикалагандардын кими түз эфирге келет, көбү келбей атышат. Facebook'та тим эле кыйынсыңар. Азаттык болсо өзүңөр көрүп атасыңар, талкан жутуп алышты деп жазып калтырган. Ал эми Али мырза болсо чакыргандарга Раим Атраимовдун өзүн чакырсаңар түз эфириңерге барам деген жообун берген. Эгерде парламент, андагы депутаттар боюнча оригиналдуу, маңыздуу пикирлерди социалдык түйүндөргө жазып турсаңыз, элита сөзү менен таанымал болгон Эли Күлү, Кожобек Рыспаевга окшоп, сиз дагы бир күнү бир учурда коомчулукка бат эле таанылып кетишиңиз толук мүмкүн. Андыктан көп ойлонуп кереги жок. Социалдык түйүндөрдүн активдүү колдонуучусу болсоңуз, анда парламент таркалсын деген постторду окуп же жада калса комментарий дагы калтырып калган болушуңуз керек. Ошол эле учурда какшыктап, мазактаганга уда соц түйүндөрдө бири-бирин куттуктагандар дагы көп. 2 күндөн бери перспектив билим берүү борборунун негиздөөчүсү Нурсултан Кубановду куттуктагандар арбын болууда. Анткени кечээ премьер-министр Нурсултан Кубановду коомчулук эң көп сынга алган билим берүү жана илим министринин коомдук башталгычтагы кеңешчиси кылып дайындады. Интернет баракчаларын барактай турган болсок, пост жазган адамдардын көпчүлүгү кеңешчини алкагандар. Ал эми Кубанов үчүн министрлик чочун эмес. Буга чейин ал министрликтин ишин сынга алып, бул тармакта реалдуу реформалар болбой жаткандыгын айтып келген. Кыргызстандык студенттер гранттык негизде дүйнөнүн 6 гана өлкөсүндө билим алышат. Ал эми Бордош Казакстандын жаштары болсо 20 мамлекетте окуй алышат. Ушул сыяктуу салыштырууларды мисал келтирген кеңешчи Facebook'тагы өздүк баракчасы аркылуу бул багытта конкреттүү программасын дагы жарыялаган. Бир адамдан бир китеп долбоору жаштардын демилгеси менен башталган бул акция учурда интернет колдонуучуларынын колдоосуна ээ болуп жаткан кез. Бакай Акылбеков жана Эрлан Исмайыл уулу китеп окубаган өлкөнүн келечеги жок деген ураандын астында китеп чогултууну башташкан. Биринчи алар топтогон китептерин туулуп өскөн айылына жолдошуп, андан кийин башка аймактарга жиберишкен. Бүгүнкү күндө долбоордун алкагында өлкө боюнча 51 китепкана жаңыланган жана ачылганын билдиришүүдө. Шайлоого чукул акцияга катышкан саясатчылар дагы активдүү болушта. Катарында Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов менен Адахан Мадумаров киндик-кан тамган жерине китептерин беришип, айылдагы китепканалардын кеңейүүсүнө аз да болсо өздөрүнүн салымдарын кошушууда. Социалдык түйүндөрдөгү соңку жаңылыктар менен маалыматтар дал ушундай болду. Ал эми мен сөз кезегин кайрадан кесиптештериме узатам.